Сапар Исаковду УКМКнын тергөө абагына которушту. Абалы оор бойдон калууда. Мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун абалы оор бойдон калууда. Буга карабай аны УКМКнын тергөө абагына которуп коюшту. Бул маалыматты Апрель KG порталынын жактоочусу Нурбек Токтоконов тастады. Юристтин айтымында Исаков бүгүн 28 августта эртең менен которулду. Мунун баары соттук процессти тездетип, айыптоочу өкүм чыгаруу үчүн жасалууда. Сапар Исаков чынында абдан ооруп жатат. Ал жада калса араң отура алат. Такай дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп туруусу зарыл. Бирок жазык процессуалдык кодекстин ченемдерин дагы жөн гана адамгерчилик дегенди да унутуп, аны тергөө абагына которуп коюшту. Дарыгерлердин кечээ өткөн консилиуму анын абалы тууралуу жана мындан ары кандай дарылаш керектиги тууралуу бир пикирге келе алышкан эмес, дейт нааразы Нурбек Токтоконов. Булак Апрель ТВ.